Уялчак депутат кытайлык Калыс Фумингти коргоп чыкты. Футбол командабыз аба ырайынан утулду, дейт депутат. Уялчак депутат Камчыбек Жолдошев Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмирлиги ойногон оюндагы калыстык кылган Фумингти коргоп чыкты. Анын айтымында кыргызстандык команданын утулушуна судья эмес, аба ырайы тоскоол болгон. Филиппинди утканы чоң жетишкендик. Чейрек финалга чыгуунун өзү сыймык. Арабдарды да утуп салмакпыз. Аба ырайы тоскоолдук жаратып койдум. Араб Эмираттары ысык жер. Биздикилер адаптация болгон эмес. Аба ырайы 100% таасир этти. Спортто ушундай. Мен спортто жакшы түшүнөм. Шумдук Бекборбиев Кыргызстан дегенде кыргыз каганаты деп өзгөртүүнү сунуштап интернетке дүң салды. Ырчы Бекборбиев өзүнүн Фейсбуктагы жеке баракчасы аркылуу көптөгөн саясий окуяларга өз пикирин айтып, ар кандай сунуштарды жазып келет. Ырчы Кыргызстан деген мамлекеттин атын кыргыз каганаты деп өзгөртүү сунушун киргизди. Бул албетте көпчүлүктүн оюн буруп, интернетте каттуу талкууну жаратты. Кыргыз каганаты деп аталсак ким макул? Стан республика дебей деп жазып чыкты. Айрым гана интернет колдонуучулары бул сунушту колдоорун билдиришкени болбосо, көпчүлүк ырчынын бул сунушуна каршы чыгышууда. Интернет колдонуучулары каганатты каган башкарат да, бирөөнү каган кылып өмүр бою башкартып мамлекетти жок кылалыбы? Мындан башка маселе жокпу? Буга миллиарддаган акча кетет деп каттуу талкууга алынышууда.